Саламатсыздарбы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги сатылып жаткан үй тууралуу маалымат бермекчибиз. Бул Киркамстромдун центри, этаж үйлөрүнүн жанында, Санжыра ресторанынын жанында, Белогорский көчөсү 89-үй. Азыр ушул үй тууралуу маалымат беребиз. Бул үйдүн кире бериши, короо жайы аябай кенен. Участок 9 соток. Очокканасы бардыгы бар. Анда биз үйдүн сырткы көрүнүшү бүт утеплять этилген, аябай жылуу. Канализация кошулган, суусу бар. Анда биринчи үйдүн сырты менен тааныштыралы. Бул үйдүн сырты. Пенопласт менен утеплять этилген. Айнектери бар, решетка. Участогу аябай чоң. 9 соток. Бул жака башка дагы бизнестерди караштырса болот. Участок 9 соток. Этаж үйлөрдүн жанында. Үйдүн сырткы көрүнүшү мына ушундай. Азыр эми үйдүн ичине киребиз. Үйдүн ички ремонтторун болушунча көрсөткөнгө аракет кылайын. Анда кеттик үйдүн ичине. Үйдүн ичине кирдик. Төрт комнат чоң үй. Киргенде эле бисмилла деп киргенде бул жак туалети. Ремонту Аристон турат. Ремонту жакшы. Полдордун баары жылуу экен, теплый пол. Кыскача киргенде эле туалети, бул жак раковина экен. Бул жакты көрөлү, теплый пол бардыгы. Жылуу. Ремонту жакшы. Ванна бүт бардыгы. Андан кийин бул жактан киргенде кухня. Аябай дизайнерский ремонт. Кухнясы. Кухня мебель жакшы жасалыптыр. Паровое отопление. Эшиктегин суук, үй аябай жылуу экен. Кухнясы мына ушундай туугандар. Кирип эле көчүп кирип жашай бериш керек. Мына кухнясы кенен. 10-15 кишини кухняга эле күтүп койсо болот. Андан кийин мына залды көздөй баратабыз. Залды көздөй бул жер кладовка, аябай чоң кладовка экен. Бүт кийим-кечек жана башка буюмдардын баарын койсо кенен бачыда экен. Киргенде бул жак детский, балдардын комнатасы.
Балдардын комнатасы. Андан кийин бул жактагы бир комната киргенде. Бул жакта бир паровое отопление. Үй акыбалы, ремонту жакшы. Эч кандай стресс жок. Сырттан тердеген нерсе жок. Жылуу, ремонттору бардыгы ошол жайында. Паровое отопление. Кыскача ушундай экен бул комната. Андан кийинки эми залды көздөй баратабыз. Жактан чыккандан кийин зал. Бул зал. Зал деле болжолдо бир 35 квадраттай болуш керек. Көз болжол менен караганда болжолдо. Ремонту жакшы залдагы. Бүт жакшы обой экен. Моющий обой. Айнек терезелердин бардыгы решеткаланган. Бияктан огород короо жай көрүнүп турат. Жакшы ремонту, жакшы зал бул. Бул зал. Зал. Көрдүңүздөр. Андан кийин бул жак спальный, уктоочу бөлмө. Бул уктоочу бөлмө. Ремонту жакшы. Аябай мындай көз тарткан светтер жок. Бүт скромный орду менен. Бул уктоочу бөлмөсү. Уктоочу бөлмөсү. Ремонту жакшы. Бул жакта өзүнчө жакшы обой. Потолок гипсокартон. Ушундай туугандар. Ушул үй сатылып жатат. Аябай ушул райондон үй издегендер болсо, ушул телефондорго кайрылсаңар болот. Кыскача ушундай. Ушундай туугандар, көрдүңүздөр. Баары жакшы. Ушундай мына ушул үй. Көрдүңүздөр туугандар. Жакшы үй экен. Сатылып атыптыр. Мынакей. Короо жайы аябай кенен. Айткандай бул жакта топка. Баягы үй жылыткан кыргызча көмүркан от турган жак дейт, от жаккан жак. Бул топкасы. Бул жактан от жагылат. Печка үйдүн ичинде эмес, жылуу. Бул жак печка. Мына жакшы печка турат. Аябай жакшы. Эки жакка көмүр менен бир сутка үйдү ысык кармайт дейт. Чындап эле үй ысык. Печкасы өтө жакшы экен. Бүт берде температурасын көрсөткөн датчиги бар. Эң негизгиси азыркы суукта үйдө печкасы өтө маанилүү. Ток менен да болот экен, газга да кошулган, көмүр менен да болот. Бардыгын жакса болот экен. 3 көмүр, газ, свет менен колдонсо болот экен. Жакшы туугандар. Жакшы экен. Көрүңүздөр ушул үйдү. Кыскача ушундай туугандар. Келип көрүңүздөр. Жакшы экен. Мага жакты. Үй ала тургандар болсо, келип көрүңүздөр. Участогу жакшы. Кенен экен, өзгөчө.